Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум барыңыздарга салам айтмакчыбыз. Кирип келген эгемендүү күнүңүздөр менен бардыгыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Артыбызда желегибиз турат желбиреп. Мынакей эгемендүү болгонубузга 29 жылдын жүзү болгон экен. Эң сонун өз алдыбызча мамлекет болуп, өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн үйүбүздө кенен, тынч уктап жатканыбызга биз ар бир кыргызстандык сүйүнүшү керек. Достор, Кудайым буйруса, биздин бул тартып жаткан видеобуз ар бир кыргыз жаранына кичине да болсо патриоттук сезимди ойготсун деген жакшы ой менен ушул жерде турабыз. Ал кандай деген болсоңуздар, анда бүгүн биздин максатыбыз кыргыз элине кызмат кылуу. Мынакей айтып өткөндөй эле 90-жылдарда Бишкек шаарынын тазалык жагын карасаңыздар кандай суктанаарлык. Кадр бер артында калган көзүрмемдер кандай шаарыбыздын тазалыгын көргөзүп турат. Эми бүгүнкү биздин көйгөйүбүз эмне десеңиздер, бүгүнкү күндө биздин шаарыбыздын жана ошондой эле ушул жерде турган панорамадагы болгон көрүнүштөр тууралуу биз сиздерге бүгүн кенен көргөзүп бермекчибиз. Анткени эмне деген болсоңуздар, ар бириңизде жаштыкка салыппы же туура эмес кылыппы ушул жакта келип, көп жаштарыбыз, жаштар дейин десең, чоң адамдарыбыз деле келип, байкелерибиз, агаларыбыз деле келип, ушул жакка келип, ыплас иштерди кылып, туура эмес жолдордо ушул жерде кылып булгап кеткен учурлар абдан көп, жүздөп, миңдеп. Андыктан достор, бүгүн мен сиздерди барыңыздарга чакырык жасайт элем. Келечек жаштардын колунда демекчи, келгиле жаштар биригели дагы ырчылар, чоорчулар, спортсмендер, жана ошондой эле маданият чөйрөсүндө жүргөн бардык кызматкерлерди, депутат агаларыбызбы, байкелерибиз айырмасы жок, мекенин сүйгөн ар бир жаранды биз ушул жакшы иштерге кол сунсун деген биз эстафетабызды уюштуруп жатабыз. Андыктан достор, биз менен бирге болгула. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков. Анда эмесе кеттик. Тазалык Кыргызстан үчүн. Мынакей достор, биздин абалыбыз өзүбүздүн мамлекетти болгон сүйүүбүз ушундай абалда болгон болсо, биздин мамлекетибизди башка улуттун өкүлү келип кантип сүйүп, анан ушул жака болуп мындай көрүнүштөргө рахмат айтмак эле. Биз өзүбүз ушундай кылып сыйлап албасак. Көрүп атасыңар абалдарды. Мынакей желектин башы, бул эң үстүнкү бөлүгүндө. Ойлочу элек бул жактарга көп деле киши келбейт депчи. Мынакей абалды байкап атасыңар, кандай мусорлардын бардыгы чогултуп атканыбызды. Ичкен жеген нерсеңерди туугандар, ичкен жеген нерсеңерди ошо пакетке салып эле ала кетип шаардын ичинде мусорный бактарга таштап койсоңор, бул жакшы көрүнүш болбойт беле. Карагылачы эми. Биздин жаратылышка болгон кыянаттыгыбыз ушуларда. Жаратылышка болгон кыянаттыгыбыз. Мындан кийин баарыңарды чакырат элем, Ушундай бир ыплас иштерди кылбагылачы суранчы. Анткени биз мамлекетти мен патриотмун дегенибиз менен патриоттуулугубузду жөнөкөй кичинекей нерседе мына пакетти салып алып барып мусорный бакка таштап кое албагандан кийин ал патриоттук сезимиңерди жөн эле коесуңар го деген ойду айтмакчымын достор. Дүйнөгө таңтаган барыңа айтарым жөн карап турбагын, патриот сезимди ойготкон сен дагы. Жалабат чыйылышмат менин ыйык жерлерим, ысык көл нарын талап сыймыктана беремин, жанымды алгын бирок мекениме тийбегин. Эр жүрөк батырлык бул, канымда бар элимдин, бабаларым менин согушта эр болом, ал эми алардын урпагы мен болом, жолуңар жолдоймун элимди ойлойм. Болушунча эми колдон келишинче бүгүн окуучу балдар менен биргеликте ушу тазалана келдик. Биз эң үстүнкү бөлүгүндө жүрөбүз азыр. Окуучу балдарым болсо ылдый жаандагы желектин айланасын жана андан кийинки ылдыйкы дөңсөлөрдү тазалап аткан учур азыр. Колдон келишинче биз аракетибизди жасайлы, бирок сиздер дагы бул жерге келип деле тазалап дагы көрбөгөн жерлерди көрсө эме тазаласаңар болот, же болбосо башка бир эс алуучу жайларды болсо
тоолордун мисалы Кой Таш айылында деле кандай сонун эс алуу жерлер бар. Ал жактын баардыгын булгап кетет. Эми биз жалгыз эс алган адамдар абдан көп экен. Ошого карабай келгиле бири-бирибизди колдойлу, сыйлайлы, урматтайлы. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди сүйөлү, өйдөгө көтөрөлү. Карагылачы желектин турганын. Желбиреп турган мынакей. Биз үчүн желбиреп берип атат. Жүрөктө сен дайым ыргыздан. Мынакей эми бул жакшы иш эмес. Эми ичтиңер, жедиңер эми өз алдыңарча ошо бир кичинекей мүшөкө пакетке салып алып туруп ыргытып койсоңор, бул жакшы эле нерсе болмок да, туугандар. Каралычы, кандай кереметтүү жерде отуруп эс алдыңар эми. Ошо кереметтүү жердин кадыр баркын билбей, ошо силердин эми грубо говоря акмакчылыгыңар бул адамдарга деле жакпаса керек да. Азыр бул кичинекей эле айлана чөйрөдөгү нерсе эми. Алдыдагы мо желектин айланасы бар. Астыңга эми билесиңер азыр катуу кадрлар турат бул жактарда. Ненин баарын келип, ненин баарын булгап кеткениңерди биз өзүңөрдүн көзүңөргө көргөзүп коелук. Жүргүлө тиякты кыдырып тазалап келелер. Желектин үстү бул желбиреп, астын абалын көргүлө эми биягыны. Настроениең чөт кадимгидей. Пиваларды ичкен. Булгаган бардыгы. Каятан. Жаңы эле келип бул жерден аз туристтер өтүп кетти эми, ошо көрүп алып, биздин кылып атканыбызга эми рахматын айтты да. Рахматын айтты. Каяктыгы экени белгисиздечи. Бирок ошо жакшы иштерди кылып атасыңар деген жакшы оюн айтып атат да, бул тазалык баарыбызга керектүү нерсе да. Көрдүңөр абалдарды. Бүт бардыгын эми. Жерimi Kırgızstan. Биздин алсыздыгыбыз мого абалды көрдүңөрбү? Карагалачы. Кереметтүү шаардын үстүңкү бөлүгү ушундай кооздук менен, мондай кооздук менен бөлөнгөн. Муну ар бириңер туулган күнүңөр өткөрүп, бирөөңөрдүн жакшылыгыңарда ушул жерге келип ыргытып аткан инсандарсыңар. Кимдир бирөөлөр артыкчылык кылам деп ушундай абалга алып келген. Муну абалды көргүлө эми. Бул кылып атканыбыздын мекенибизди, шаарыбызды жакшы көрүп, сүйүп, урматтаганыбыз үчүн кылып атабыз. Бул дагы сезимдер сиздерде да койгонсун деген жакшы ойдобуз. Муну абалдарды көргүлө эми. Мынакей. Актан, сен келдиң беле бул жакка, айтып көрчү. Келгем. Келгесиң, Анан ушундай абалдарды кылчу белеңер, мондайларды. Кээ бирде болчу белем, ачыгын айтсаңар мындай. Кээ бирде бутылкаларды таштап коюп, же болбосо ичкен жегениңерди ыргытып коюп кетип калган учурлар болду беле? Ачык айткыла. Болот андай учурлар болгон. Аны моюнубуз калабыз. Болгон андай байкабас болуп да ыргытып. Мынакей туугандар, азыр көрүп атасыңар. Кемчиликти кетирген адамдар алыста эмес, жанымда жүрөт. Ушулардын кемчилигин оңдотуп, түздөтүп, үйрөтүү бул улуулардын милдети. Биздин милдет ушуларга үйрөтүп жакшы жолду. Бирок бизге ата энелерибиз туура жолду 90-95 жылдарда бизге көргөзүп, кадр артында эле калтырып койгон, бизге жетиштүү болгон. Эми мындан кийин дагы болсо шаар ичинде болобу, дегеле парктардабы, эс алуучу жайларда ушу сигаретиңди чегип коюп, ыргытып коюп кетип калганда бир адат кылбагылач туугандар. Салып кой. Басып бар 10 метр эчтек болбойт. Бутуң коруп калбайт. Жегениңди салып кой, мынакей азыр. Орозду көрүп атасыңар. Ороз өзүнүн жегенин, ичкенин ушинтип ыргытканын алып келип тазалатып атат. Үйрөтүп атабыз. Бул улуулардын милдети туугандар. Мен кыргызмын, мен алга кыргыз калкым. Мен кыргызмын, улуу кыргыз бойдон келет калгым. Кыргыз улут кран жигиттерге бай келген. Рас Артур, сен ушундай эмелерди кылчу белең, мисалы келгенде ыргытчу белең, келип калган, келдиң беле бул жакка негизи? Жок, агай биринчи жолу. Биринчи жолу келип атыр. Бирок башка жерлерде ыргытып койгон учурлар болгон. Агай болгон. Бул силерге бул жон гана эскертүү, бул тарбиялык максатта кылып атабыз ушунун бардыгын. Мындан кийин мындай катачылыктар кетирбей эле, макулбу? Ол дагы түшүнүктүү. Бирөөнүн кылганын да биз тазалай беребиз. Бирөөнүн булгаганын алып кое беребиз. Бирок
биздин булгаганыбызды башкаларга кылдырбайлы. Биз булгабайлы. Түшүнүрбү? Ошондуктан мынакей окуучулар менен биргеликте ушул жакшы нерсени кылайын деп чечтик. Буюрса, Орос эми айтчы. Орос, мына мону тартсаң, могу Оростун иши деп ойлоп атам да азырчы. Оростун иши да мына могу нерселер, могулар байкап атасыңар да. Мондайлар. Бул Орос ушундай нерселерди любители да. Айтып көрчү. Канча жолу чыкканда, канча пакет мусор кыттың, ошону айт. Кээ бирде болуп калчу беле? Кээ бирде болуп калчу. Мынакей эми кече күнү болсо, чындыкты моюнга алган жакшы нерсе. А биздин агаларыбыз чоң-чоң кызматта отургандар, сиздерге сураныч, сиздерге колуңуздардан келе турган нерсени айтып коеюн. Ушу биздин келечек муундарга арнап шаар ичиндеги абалдарга көз карашты карап койсоңор, ананда дагы бир нерсеге көз каратып койсоңор аябай жакшы болот. Жүргүлө, жүрсөңөр, мынакей. Ушул жерде абал жок болуп атат. Ушу мусорный бак чыштап койгонго нерсе жок болгондун айына мону ичин көргүлө эми. Мына мону ичин көргүлө. Панорамада турат ушул жерде, шаарыбыздын үстүндө. А силер болсо астында өзүңөрдүн дворециңерде жатасыңар, аны да тартып кой мына биякта. Бирок ушул эле учурда көп нерсени кыйраттым деген сыяктуу көптөрүбүз ойлошубуз мүмкүн. Мынакей ушул эле сасыган аба менен силер да дем аласыңар. Биринчи силер дем аласыңар, анан кийин шаарга бизге жетет. Аны да эске алып койгула туугандар. Мынакей могу жерде Хан Сарайдын баары ушул жерде турат. Байкадыңарбы? Акчасы көптөрдүн бардыгы. Акчасы жоктордун бардыгы. Ушул иштерди, ушул жакшы иштерди кыла беребиз. Дагы да кыла беребиз. Жаштарга үлгү көргөзө беребиз. Бул биздин милдет жана жумуш. Өз элиме ийилген кыргыз деген улутум менин кырылгыс эч качан мага каршы чыкпас эле миң душманымды кырган кран жигиттерим мен. Мынакей туугандар могу даарат кагаздар эми силер кимдир бирөөлөр болсо чоңго барып коюшу мүмкүн. Бирок көбүн эсе могу жерде ондай нерселер да турат да. Мындайларчы тазалап, өзүн тазалыкка чакырчучу. Бирок силердин абалыңарды көргүлөчү. Бул жерде эмне болушу мүмкүн? Муну ушул жерде тварт этип кеткен жаштардын бардыгы билет. Ошондой бирөөсү деп коюн, тамаша. Дастан. Бул жакта келгенде могу абалды көрүп алып, кандай абалда кылып атасың? Мисалы өзүңдүн кемчиликтериң бар беле буга чейин кетирген? Ошону айтып көрчү. Буга чейин кетирген кемчиликтерибиз эми бардыгы эле адамдарда болуш керек бул. Өздөрү ыргытып ишет, алып келип, нерселерин алып келип, машинасына салып келип анан алып келип мусор ящикке ыргытыштын ордуна. Сенде болду беле, мындай абалдар болду беле ушул жака чыкканда? Чынын айтканда, биринчи жолу, экинчи жолу чыгышым могу жерге. Бир жолу келгем, бирок анын мындай болгон эмес да. Шаарды көрүп эле кеткен. Молодец, тазалыкты кармагыла. Улуу муундагыларыбыз көбүн эсе карап туруп, жөн эле тазалай бербейсиңерби, тазалабасаңар жөн койбойсуңарбы дешиңер мүмкүн да, бирок жөн коё албайбыз. Биз сүйлөйбүз, айтабыз, жана ошондой эле көргөзөбүз элдерге. Эмнеге жөн эле коюп коюш керек? Себеп дегенде ушинтип азыр мына шаардын башы таза аба келе турган жер ушундай мусорго толгон. Эми шаардын ичиндеги транспортто жүрүп атат. Абаны Кудайга шүгүр эми азыр таза. Билесиңер кышында кандай абалда болуп турган. Андыктан туугандар келгиле шаарыбыздын башын тазалайлы биринчи. Анан ичин тазалаганга дагы жетишебиз. Мен суранат элем, бул жактагы шаардын мэрине да кайрылат элек. Баардык нерсени ушу көзөмөлгө кылып сураныч моунча баланын атынан, келечек муунун атынан мен суранат элем. Ушу жака ар бир жерге, мисалы панорамага чыгып бараткан 2-3 эме болот, тиги жолдорчу. Ошо жерге мусорный бактарды коюп койсоңор сон болот. Тиги абалды көрдүңөр, жаңы эле көргөздүк тиги абалды. Ушу сыяктуу толтуруп чыштап кеткен жерлер көп, азыр дагы да тартабыз. Кудай буйрса тиги жактан дагы кызыктуу мусорларды көрөсүңөр, азыр кызыктуу мусорларды. Себеп дегенде бул жакта колубуздан келишинче тазалап атабыз. Эми биз алып келген бир 120 мүшөгүбүз бар эле, 120 мүшөк мусорго толуп баратат. Жарымынан көбү алдыдагы мөөнөттөрдө эмненин баары болот, ким билет, эми көрөбүз да азыр. Биз айта беребиз. Пайгамбарыбыздын жакшы сөзү бар. Эскерткиле дейт. Бул эскертүү момун мусулмандарга дайыма пайда алып келет деген экен. Андыктан туугандар, мусулман бир туугандар, ушу жакта булгап аткандар, бүгүн эми кеч дебейлик, бирок кылып алган иштерибизди мойнубузга алып,
эртеңки күн ушул жака эс алып чыгып калган болсоңуз, үй бүлөңүз менен балдарыңызга үлгү болуп, ушул жаман нерселерди кылбаганга аракет кылгыла. Эми пакетиңерге ичип жегениңер салып алып ичип барып, шаардын бир мусорный багана чытап койсоңор, оор эмес го дейм. Силер деле көтөрбөйсүңөр, аны машинага көтөрүп барат. Эр чыккан, Манаста жер чыккан, Чыңгызым кыргызды дүйнөгө таңтаган. Барыңа айтарым жөн карап турбагын, патриот сезимди ойготкон сен дагы. Жалаба чүйошмат кен, быйык жерлерим, ысык көл нарын талап, сыймыктана беремин, жанымды алгын бирок, мекениме тийбегин. Мынакей карагалачы эми. Могу абалды көргүлөчү. Жүрөгүң сыздайт. Могу абалды көргүлөчү. Мына карачы. Мунун баардыгын. Мунун баардыгынчы демеле. Тиги жактан үстүңкү бөлүгүнөн эң таза деген флагтын айланасынан 50 мешок мусор чыкты да эми. Эми азыр монун айланасын көргүлө. Айланасын. Казакстандын борбору Алматы болгон. Казакстан борбору дебенби? Алматы шаарынан мисалы. Алматы шаарынын панорамасына чыкты Көктөбө деген. Эми тимеле түкүрсөң ошо жерге өтө аянычтуу болот да, түкүрүп алсаңчы, случайно түкүрүп алсаңчы. А биздин Бишкектин могу абалын көрсөңөр мына мондай. Биздин эс ала турган жайыбыз байкагалачы муну. Ушул жерге келсе турист келеби? Ушундай жерге турист келеби? Карагалачы. Могу менен баардыгы менен бөлүшкүлөчү туугандар, могу жерге мындай көргөн инсандар ушул нерсесин кылбасынчы. Жана ошондой эле шаардын мэрине, ушул шаар кызматкерлерине, тазалыктын кызматкерлерине да суранат элек. Колдон келишинче могу жерге алып келип бир 3-2 бак коюп койсоңор, жумасына бир тазалап кетсе, мончалыкка чейин барбайт беле деген жакшы ойду айткым келет да, могу абалды көрсөңөр эми көргүлөчү эми. Бул жагыбызда хан сарайлар турат, мына көрсөңөр болот, хан сарайлар турат буягында. Могу абалды көрсөңөр. Укмуш эми. Ушул жерде 1,5 деле акчасын берип койсоң, аяк тазалап турмакта 1,5 делечи. Эч ким кылбайт, көрдүңөрбү? Келгиле. Муну как эстафета катарында бардыгыңарга, бардык кыргыздын мыктыларына, кыргыздын кыраандарына, эже, агайым, карындаш, инилер, ага, ини, бир туугандар, бардыгыңарга совет болсун, таштабагылачы. Биз кайра эле келе беребиз, тазалай беребиз, бирок жер эненин дагы жооп берер нерсеси бар дегендей. Андыктан ойлонолу. Кыргызстан, жүрөктө сен дайым. Кыргызстан, төбөлүк жашайсың. Кайтыгер карабай, жардамын аябай, агаларыбызда жаштарды калкалай, барыбыз бир болсок, ынтымак орносок, келечегибиз кең пейилди оңдосок. Кыргыздан эр чыккан, Манаста жер чыккан, Чыңгызым кыргызды дүйнөгө таңтаган. Барыңа айтарым жөн карап турбагын, патриот сезимди ойготкон сен дагы. Жалаба чүйошмат кен, быйык жерлерим, ысык көл нарын талап, сыймыктана беремин, жанымды алгын бир. Достор, барыңыздарга үлгү катарында ушул иштерди кылып атабыз, көрүп аткандай эле. Азыр бул жерде 2 бөлүккө кылдык. Тиги жакта 50дөй болгон мешогубуз турат. Азыр бул жактан болсо 70 мешок мусор кылдык. Бирок бул дагы таза, бардыгы бүткөн жок десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде биздин алып келген 120 мешок калбай калды. 120 мешок калбай калды. Эми Кудай буйруса кийинчерээк дагы сиздердин колдооңуздар менен может быть баарыбыз биргеликте келип көп түкүрсө көл болот дегендей, ушундай бир жакшы иштерди бирге кылсак аябай жакшы болмок да. Андыктан барыңыздарды чакырабыз тазалыкка, жана ошондой эле мекенибизди сүйө тургандай кылып өзүбүз гүлдөтүп алалык. Андыктан достор, таза, тыкан келип эс алдыңыздар. Значит, көп жаман иштерди жасабай, булгабай шаарыбызды үстүндө турат. Таза аба бизге жетпей эле бул жактан булганып атат. Андыктан туугандар, шаарды, мекенди коргойлук. Жүрөктө сен